Өмүрбек Бабанов Абдылда Иманкуловду Кудайга койдум деп айтты. Кече өлкөдөгү белгилүү куудулдардын бири Абдылда Иманкулов маалымат жыйын өткөрүп, Өмүрбек Бабанов менен үгүт ишинде деп түзүлгөн келишимди бир тараптуу бузгандыгын айтты. Өмүрбек Бабанов менен үгүт ишинде деп түзүлгөн келишимди бир тараптуу бузгандыгын айтты. Иманкуловдун айтымында Өмүрбек Бабанов буга чейин президенттик башкарууга өтөөрүн айтып келсе, Жалал-Абадтагы жолугушууда Бабанов президент, Төрөбаев премьер-министр болот деп айткан. Мындан улам анын көңүлү калып, Бабанов менен келишимден баш тарткан. Бүгүн президентке талапкер Өмүрбек Бабанов Нарындын Ат Башы районунда эл менен жолугушуп жатып, Абдылда Иманкулов эмне үчүн мындай чечим кабыл алгандыгын билбей турганын, анын айткандарына жооп бербей турганын, жөн гана баарын Кудайга койгондугун айтты. Ал эми Бабановду колдоп жүргөн дагы бир куудул Талант Тандарбаев, Абдылда Иманкулов Кудайга ишенбейт деп сындап, кечеги айткан сөзү боюнча да сын пикирлерин айтты.